Рахмат. Неге мынчалык кайгылууларды жакшы көрөсүңөр? Мен сенден кетейинчи десе апалар деле. Силер каяка кетесиңер? Уже кетирип жүрдүңөр го көбүн силер уже. Анан дагы кет. Таң каласың да, таң калып бүтпөйсүң дегенде. Ушундай эле жакшылыктар боло берсин. Биздин ата бабалардын сөздөрүнөн кээ бирине кайрылып кетким келет да, мындай бир сөз бар эле го ба. Эл битиребесин, жер титиребесин дейдилер. Мен бала кезде маани бербей жүрүптүрмүн. Мен кече түшүндүм муну. Кече жер биз кичине битире элек, жер титиреди эле, эмне болдук? Элитканы таштай качтык го. Элитка эмес, даже кийимдерди таштай качтык го. Анча-мынчасы кийинбей жылаңаш жүрөт го көчөдө, мындай. Ушундай экен, ошон үчүн битиребейли, титиребейли, жакшы жашообузду уланта берели. Келиңиздер, сиздердин алдыңыздарга маданияттын мыкты кызматкери, өзгөчө кодол Болсунбек Стакеевди сахнага чакырабыз. Болсунбек Стакеев. Рахмат. От души. Рысбек акеме чыгармачылык ийгилик каалайм. Мен ушул Бешилик театрына барганда, ушул Рысбек акемдин номерин ойноп өткөм. Рахман Разыковдун экзаменинен. Бир сөзү до сих пор эсимде. Не каждый локальный индивидуум не их право игнорировать тенденция диалектического материализма деген. Агайым, аябай Рысбекке окшош бала таап келдим Токтогулдан деп, барган досун алып чыгып кечке турат өйрөтөлө. Ошентип мына ортодон 22 жыл өтүптүр. Рысбек агам почти 50-ге чыгып калыптыр. Мындан аркы өмүрүнө Кудайым береке берсин. Бул кишилердин армиянын тилимен айтканда булар деттер болду, биз дух болдук. Тарбияны бизге берди. Негизи ушул кездерде тарбия сонун болгон экен. Салыштырмалуу. Азыр эми көбүндай жумшагыраак тарбияга өтүп калдык да. Мисалы үчүн билесиздерби, илгери аталарыбыз бизде айтчы. Ой, азыркы балдар укмуш шумдук балдар азыр. Азыркы балдар бала дейтилер. Мына эми азыр өзүбүз, азыр өсүп келаткан балдарды азыркы балдар бала деп калдык да. Не экенин билбейм, бирок бир нерсе айырмачылыгын билем. Азыркы балдар мурунку балдарга караганда бир топ назигирак. Мен назиктик жөнүндө айткым келип атат да. Себеби эмнеге назик? Азыр көпчүлүгүбүз бала чаканы бүт тайта тайыне чоң ата чоң апанын колуна таштап коюп, өзүбүз миграция менен оокат тиричилик деп сыртка чыгып кетип атабыз, а балдарыбыз чоң ата чоң апанын колунда калып атат. Ал апаларыбыз кандай тарбия берет? Тарбия бергенге убактысы деле жок. Себеби үйдө 4-5 үштүк. Аны тарбия бергенге жетишпейт деле. Кечке мал санап киргизип алат, эртең менен санап чыгарып коет эшикке. Тарбия бүт ушундай болуп мүмкүнчүлүк болбой, анан садикке барат, садикте аял киши тарбиялайт, андан кийин чоңоюп мектепке барат, мектепте дагы эркек мугалимдер жок. Бардыгы айымдар. Анан баары бир устаттык кылган адамдын сыпаты өтөт да. Анан армияга барганда, азыркы балдар да армияга барганда командирлери урушуп койсо, тарынып калат экен, Командирине тарынып калат экен. А бизчи? Биз кандай тарбия көрдүк? Биз ушундай, бизде эн атабыздан да тышкары коомдун тарбиясы укмуш болчу. Мына кичинекей кезде ушундай чуркап келатып, бетиң менен былч этип жерге кулап түшүп, тура калып туруп, ыйлайын деп атсаң, биякта турган балдар, ой молодец, ыйлабайт экен да. Эркек экен. Эркек бала экен. Десе, ыйлайын эле дейсиң. Катын болуп калгандан коркосуң да. Ыйлайын деп дейсиң, ой молодец дейт, болду, ыйлабай каласың. Ана мектепке барасың, мектепке барганда чоң балдар мушташтырат. Кара, ким короз ким экиш. Анан корозун бир бассаң, сен корозсуң, тооксуң, бир койчу, эркексиң, бир койчу деп атып, мушташтырып ийет. Анан бары өкүрүп акырып ыйлайын деп атсаң, ошол жерде карап турган балдар эн атасын айтып койбосун деп, аерден да намыстандырат. Ой молодец, эркек бала экен. Карачы, чоң жигит турбай, ыйлабайт турбай. Десе дагы деп атып, ыйлабай тамдын аркасынан өтүп алып, өлү ыйлайт эле өкүрүп акырып. Анан чоңоюп переходный возраст болуп мектепти бүткөндөн кийин анча-мынча серпетип калдык. Жо мен ичпейм десең, ой эркексиңби? Ал эркек болсоң ал челенейин. Эркексиңби? Ал деп атып, мына
Alabız деп atып алдыбыз алкаш болып кетели дедік. Ана үйленбей жүре берсең дағы айтады. Еркексің, үйленбейсің дейді. Анан қой еміш еркек емес екен деп айтпасын деп үйленесің, еркек болып. Еркек болып үйіңде жашнақай жашап атсаң, эшигиң алдына келіп алып, шықпайсың, еркексің эшикке дейді. Дағы көчүгө чыгасың, ошентип еркек болып жүрүп, 60қа шыққандан кейін бұл сөз таасир бербей қалады екен. Еркек дейсің бе, кампір дейсің бе? Өліп кеттің өзің, ошо бол дейді екен. Зато коомдун тарбиясы сонун зыңк етіп тарбия береді да. Қарачы қандай бір коомдун тарбиясы дагы өтө орду чоң экен. Мен эми билесиздер туугандар негизи мындай коомдогу нерсени көбүрөөк айтам да. Мага бирөө суроо берип калды. Осындаке мына сиз эл алдына чыгып жүрөсүз. Неге биз кыргыз эли дейт? Неге биз 7 миллионбуз дейт? 2200 жылдык тарыхыбыз бар. Аз элебиз. Мыногу башка элдер бар, 500 жыл, 1000 жылдык тарыхы бар элдер бар. Аларды карасаң, алар 100 миллиондон ашык дейт. Аны ойлонуп көрбөпмүн ал тема жөнүндө. Анан мен оюма биринчи ой келди. Биз неге аспыз туугандар? Биз бири-бирибизди көбүрөөк өлтүрөбүз. Биздин сөзүбүздүн жарымынан көбү өлүм. Ла сүйлөшө келгенде эле, жинин келгенде, аз жетсем өлтүрөм дейт. Өлүп калың деп бери кел дейт. Акты эми өлдүң дейт, Шашпа, сени эми өлтүрөт дейт. Кара, бүт эле өлүм, өлүгүңдү гана көрөйүн. Өлүк тирегиңе гана отурайын. Даже уят болуп калса, дейт. Карачы туугандар, биздин сөзүбүздүн бардыгы өлүм. Ошон үчүн туугандар, жакшы сөзгө, жаман сөзгө да периште бата кылгандыгы үчүн биз бир туугандарыбызды колубуз менен өлтүрбөсөк дагы, дилибиз менен өлтүрүп коюп, канчалаган бир туугандарыбыз жол кырсыгынан кырылып атабыз. Мен бир нерсе сунуштагым келип атат туугандар. Ушинтип кеч келе өлүм деп сүйлөй бербей, жакшы сөз деле, жаман сөз деле бири оостон чыгат экен. Мындан кийин жашнакай эле сөз менен урушсак болбойбу? Бирөө жинге тийсе, ушундай жанына келесиң, жашнакай эле эмне дейбиз эми? Ошо эми бактылуу бол деп туруп бетке сокчусундай. Токмок жеген киши ыраазы болуп кетет. Ушундай таалайлуу бол, өмүрлүү бол деп тизе менен жанчып бала чакаңды чайын ич, төрдүн көрүкү болуп деп жатып калса, Кудайым, Кудайым Фирдаус бейишинен насип болсун деп. Сабап сал, ал милицияга да бербейт. Не деп берет милицияга? Ушундай дедим биле, ушинтип бер деген болсо, милиция деле айтат да, айланай, таалайын ол деп таш менен бир чаппайсың дейт да. Бул жашоонун башы ниет экен туугандар. Жашоо эң башкысы ниет, анан тилек, тил, анан şu көкүрөктөгү сезимдер экен. Ылайым ниетибиз түз болсун агайындар. Бар болуңуздар. Рахмат. Анан мен ырдап калгам. Ассаламу алейкум, урматтуу туугандар. Кудай буйруса 15 апрель күнү bir айдын талаптары деген bir айда төрөлүп чоңойгон талаптуулар концерт берген атабыз спорт сарайында. Biz Abdullah İmankulu'dan giyin süylömөнгө akılız yok. Kelingizler. Ağzınızda 15 aprelde күтөбүз. Бирок филармония фонограмма ырдатпайт экен. Мен өзү көп жылдарда ырдабай жүрүп туруп, эми фонограмма ырдаганда өкмөттү үй салып коюптур да. Анан ачыгын эле айтып ырдайм туугандар, өзүмдүн голосум студияга түшүргөм. Бул эми азыркы Кыргызстандагы соңку кездерге абдан туура келет туугандар. Бүгүнкү Рыспак агабыздын көрөрмандарына агабыздын 50 жаш кутман кураан арнап атка берип коеюн туугандар. Сөз өтө күчтүү, эгер сөзүн билген болсоңуздар туугандар, чок ырдайбыз. Маэстро.
Qara çoğurda istiganlar. Bolsunbek Stakeyev. Rahmat. Koke bergelsin. Rahmat. Rahmat. Rahmat tuğanlar. Hazır ha, hazır. Bırak tuğanlar, bu biri öyle de. Kaytanay albayım. Ne degenir bu? Ya. Bu ne degenir değil. Kımbatçılık jönündө. Qanday kımbatçılık jönündө? Ayt atpay, maanisini түшүнгөн жоксуң bu. Ушунча жылдан бери экөөбүз чогуу иштейбиз. Жок дегенде сөзүн жаттап албайсың апай. Мунун сөзү барбы? Ama söz olmasa bunlar ne olacak olacak? Men de ошого таң калып туруп атам да, булар неге мындай кызы чолудап деп чындай. Жана сөзү болсо бул мына ой даң міне. Benzin. Ya naraday. Azık tülük magazindeki produktlarda. Şunday. Azık şunday kılay etmesen bol boyutta, dur ha? Çoğun şu aşıqları da koysan ne olur? Açık kan turdayız. Dokun jetevi. Jetevi. Menime senin de dokun jetmeydi. Dur ha? Ökoz açık aytkan aytıp, ırdagan ırda olan erten gayra YouTube'a çıkalım. Geçirip koy kırgızları, geçirip koy da oturalım. Ha, emçin mi? El özü bilet. Rahmat. Rahmat. Баары улуу элдин тукумусуңар да. Айттырбай түшүнөсүңөр. Бирок өзүңөр такыр айтпай эле кудулдарды айт деп күтө бересиңер. Бир кыстайсыңар дерсиң. Келиңиздер анда эмесе Нур Капарова эжекебизди чакырып коелу. Рысбек Жантөреев агабыздын группалашы эжеке кайда жүрөсүз? Келиңиз. Карачы ак кудай болуп келе атышкан. Буларды 50-ге чыкты деп ким айтат, Багы мурдакы жаштар балесиңер деп берет эле го. Ушулардан башталган окшойт баленин баары, карачы. Жап-жаш болуп турушат десең. Кутманды кечиңиздер мен дагы бир жолу. Рысбектин 50 жашы кут болсун. Ушундай концерттерди кыргыз жумурай журтуна бере берсин. Бардыгыңыздарга ден соолук каалап бир жаш чыгарма арнап коеюн. Максат Баткен, ностальгия.
сентябрь махаббат жана жамгыр биз өткөргөн ошондогу күндөр мен үчүн кино рояль үнү маэстро Ромео Джульетта ресторанда сен жана мен сүйгөн ал чалуу вино мен ошондо өткөн күндөр биз экөөбүз бирге өткөргөн саргайыңкы кечти эңседим бүгүн мен өткөргөн ошол күндөр биз өткөргөн жазгы күндөр саргайыңкы кечти эңседим бүгүн романтика фортуна жүрөктүн ортосунда махаббаты менин китеп болуу жазылган роман сүйүү балким жалгандыр балким ал күзгү жамгыр сен үчүн ал күндөр жаштык болсо мен үчүн арман мен ошкондо өткөн күндөр биз өткөргөн жазгы күндөр саргайыңкы кечти эңседим бүгүн мен өткөргөн ошол күндөр биз өткөргөн жазгы күндөр саргайыңкы кечти эңседим бүгүн Bir kol çap koysunlar, özgürce kol çap koysunlar. Ben ayvayı sürdürdüm. Sürde etken. Muna. Rahmat. Bir kol çap koysunlar. Rahmat. Çok rahmat. Sen git de gel. Özgürce kol çap kıla degen menin gruppalaşım bolot. Nur Kaparova degen talantын көрдүңүздөр. Анан рахмат ушул мен концерттин башталгандан бери мына филармонияны мен декабрда алдым, ошол боюнча уктай элекмин. Чын алып анан эмне болот десең. Не кылам? Анан ошондо жүрөк болгон. Аял киши барып жакшы да. Тарсылдап, турсултап, урушуп, кичине кечигип калсаң, кечигип калдың деп турат. Нурга бир кол чап коюңуздар, Нур Капарова. Маданиятта мыкты кызмат. Çok рахмат, барбаңыздар. Рахмат. Рахмат. Мен бир кыскача бирдем айтып берейин. Урматтуу туугандар, мына биз ушу концерттен сырткары тойлордо да кызмат кылып калып атабыз. Анан тойлордо кызмат кылганда дагы баягы антракта бир даанышман кишилер менен кээде сүйлөшүп калам да. Кээде өткөндө бир тойдо профессорлор менен, доктурлар менен, наук, человек-пауктар экен, жалаңчы мындай. Жөнөкөй адамдар эмес экен да, баягы алыстан уксаң неме, анан жаныңа келсең бир эле киши дегендей экен бакчылар. Тойдо жүрөт. Профессорлар сигарет чегип атат. Өз илгери чекпөйлө дечило. Чегип неметип анан ошолор айтып калды. Неме Абдылда немелер жүрөбү деп калды. Анан ооба жүрүшөт, иштеп атышат, Кудайга шүгүр. Десем алар неме дейт? Күлкүнүм бул рак оорусунун клеткаларын азайтат экен күлкү. Анан сүйүнүп калдым анан ушу аксакалдар менен, ушу куудулдар менен жүргөнүмө артист болуп эмне кыласың деген сөздү коюп берип, неме болуп калган экем да. Анан жүргөнүмө жакшы болуп калды. Мен чоң куудулдарды профессор баягындай академиктерге окшотом да. Себеби дегенде рак оорусу бул дүйнөнү коркутуп аткан оорулардын бири экен. Анан кийин булар профессорлор экен, доктурлар экен деп сыйлайм да. Анан кайра ойлонуп кетип, эмне болду? Бул анда борончу менен көбөйүп эмне детский врач болуп калабы анда кайра деп. Жан ойлоп калам. Шумар кандай да? Тынар экөөбүз вообще эле медсестра болуп калчудай экенбиз. Ага апарып тең турган болсо. Ошон үчүн урматтуу туугандар, убакыт деген учкан куш экен. Мына биздин дагы убактыбыз аз калыптыр. Ошондуктан мен бүгүн сиздерге арналган 50 жаш концертимди аяктайын. Дагы бир жолу жолугушканча, жакшылыктарда, тойлордо гана жолугуп, ушундай концерттерде гана жолугалы урматтуу туугандар. Дагы бир жолугушканча сак саламат болуп, жакшы жатып, жай туруңуздар. Мен сиздердин бүт барыңыздарды жакшы көрөм. Жүзүңүздөрдөн жылмайып кетпесин. Рысбек Жалтыраев агабыздын концертине кадам таштап келген коноктор, баскан кадамыңыздардан ал убакта гүл чыксын. Бир сөз менен айтканда,
күндүзгү кылган ишиңер эле түнкү уйкуңарды бузбаса, бул жүрөгүңөрдүн тынчтыгы. Жүрөгүңөргө тынчтык, үйүңөргө бакыт орносун. Бар болуңуздар. Рахмат. Sizge de aman esen kutlu olsunuz beni. Rahmat.